Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош Телеком каналы. Бүгін 14 ноябрь 2024 жыл мен сіздерге Мады айыл өкмөтүнө караган, барыңыздар эле билген жаңы Будалык айылынан сатыла турган 6 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суу, свет бар. Жери теп-тегиз, кызыл китеби деле бар туғандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Эгерде сиздер Оштон шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан Чагыр айылын билесиздер. Чагыр айылына кирип, бул жака түп-түз жүрүп келсеңиздер, оң тарапта мына жаңы Будалык айылынын повороту болуп калат туғандар. Түз кирип барсаңыздар, жаңы Будалык айылы болуп калат. Анан эгерде сиздер мына Фуркат тараптан келген болсоңуздар, 30 адырды көздөй жолго чыгасыздар. Учкундун светофору бар. Светофордон Малбазар тарапка бурулуп, түп-түз жүрүп барсаңыз, түп-түз жүрүп келсеңиздер, Жош айылы башталат. Мына Жош айылынан өткөнүңүздөрдө сол тарапта ушул поворотты көрө аласыздар. Эки тараптан тең келе берсеңиздер болот. Түп-түз жүрүп барасыздар, жаңы Будалык айылы башталат, каналы бар. Каналдан өтүп эле сол тараптагы 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат туғандар. Сиздерде ушул көчөнүн боюнда сол тарабында сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. Жогору тарапка чыга турган болсоңуздар да ал жакта үйлөр көп. Мындан кийинки айыл Кызыл Тал айылы болуп калат. Билесиздер, Так, жерибиз 6 соток, теп-тегиз экен. Узун турасы 20-га 30. Условияларына келе турган болсок, свет бар туғандар. Таза суу бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Таза суу, свет бар экен. Анан жердин деле кызыл китеби бар туғандар. Сатылган себеби ээсине акча керек болуп экен. Ошол эле себептен сатуудам деп мага информация берди. Так, чек арасы ушул жерден башталат. Нол жакка чейин турасы 20 метр болот, көчө тарабы турасы. Ушул жерден бул жакка чейин узуну 30 метр болуп калат. 30-га 20. Теп-тегиз болуп турат, караңыздар. Эч кандай бир уклон жок. Анан тугандар, мына үйлөрдүн саны караңыздар. Үйлөр көп. Мындай бир айланып көргөз коюн сиздерге. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам бардыгы бул айылда. Же бул айылда жок болгон болсо, соседний Кызыл Тал айылында бар тугандар. Кызыл Тал айылында 161 маршрутка бар. Шаардын буш-буштарына барат тугандар. Лайктан басыңыздар, анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сатылуучу жер участок издеп жүргөндүр. Караңыздар. Үйлөрдүн саны көп. Кийин эсине чалып келип дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Анан бул видеону дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Так, вариант обмен жолдорун сурабапмын. Эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Ушундай мектеп, бала бакча ушул айылда же болбосо Кызыл Тал айылында бар. Ош шаарына деле жакын, 25 мүнөттө Ош шаарына кеңири жетип аласыздар. Бул жер Мады айыл өкмөтүнө карайт, эгер адашпасам. Баасын айтайын, эми тугандар, кыска нуска эле маалымат берейин. Баасы 1,5 миллион сомго бааланды. Анан жакшы кеми бар. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр, түшүрүп берет албетте эле. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай жер участокты колдон чыгарбаңыздар. Негизи азыр жер алган адам утулбайт. Себеби жердин баасы жылдан жылга кымбаттап аткан учуру.